5-октябрда болуп өткөн митингден жабыркаганлардын жалпы саны 1250 адамга жеткен. Алар көбүнчө бизде Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда, улуттук хирургия борборунда, улуттук госпиталда, Бишкек шаардык номер 1-клиникалык ооруканасында жана Чүй облус ооруканасында жана Чүй областына, ошондой эле биздин ушул травматология пункттарына кайрылышкан. Жалпы саны 1250 болду. Алардын 279 стационардык дарыланууга жаткырылган жана 971 амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Мындан сырткары кошумча айтып кетүүчү нерсе, бул жаралангандардын көбүнчөсү жана ички иштер кызматкерлери болгондугуна байланыштуу ички иштер кызматкерлеринин өзүнүн ошол медициналык жардам көрсөтүү пункттарына кайрылган. Биз ошол бүгүнкү күнгө чейин ооруканаларда эшиги ачык, кабыл алып атат. Эч кандай кыстоо же болсо сени карабайм деген дарыгерлерде андай сөз жок. Бүгүнкү күнгө чейин кайрылышып атат, бүгүнгү чейин медициналык жардам көрсөтүп келишип атат жана бекер жардам көрсөтүп келип атат. Ошондой эле булардын өзүңүздөргө белгилүү болгондой бирөөсү каза болгон жана бирөөсү оор абалда Бишкек травматология жана ортопедия борборунда жатат. Бүгүнкү күндө 29 оорулуу ошо жабыркагандар стационардык дарыланууда жатышат.